Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким бу дүйнөдө бирөөгө бир кийим кийгизсе, Аллага бейиштин жашыл чырайлуу кийимин кийгизет деген. Кимде ким кайсы бир мусулман бирөөгө суу берсе, Алла рахимул махтум, мөөрлөнгөн, эч ким ачпаган ушундай түбөлүктүү чаңгасын кетире турган сууларды берет деген. Бир мусулмандын кажетин бүтүрүү Алла анын дүйнө ахиретте кажетин бүтүрөт деген. Мусулмандын жүрөгүнө кубаныч салуу афзал мин ибадаты сакалайн, жин менен инсандардын бардыгынын ибадатынан артык деген. Кандай болгон чакта дагы садаканын сообу өтө чоң. Эртеге кыямат күнү амалдар бири-бири менен тартышып сыймыктанышат экен. Мен дегенде садака айтат экен. Ва тaqulu садака ана афзалу. Эң амалдардын абзели менмин дейт экен. Бу дүйнөдөн өткөндөр кайра кайтып келбейт эч качан. Бирок алар аттин кылат экен, арман кылат экен, Алладан тилейт экен. Я Алла, бу дүйнөгө бир кайтарсаң, амал жакшы амал кылып келейин дейт да. Ошо жакшы амалдардын садакасын айткан. Бир кайтарсаң, садака кылып келейин дейт экен. Намаз окуп келейин дебейт экен, орозо тутуп келейин дебейт экен, садака берип анан келейинчи дейт экен да. Мунун маанисинде аалымдар айтышат, тиякта өлгөн кишилер тиякка баргандан кийин садаканы сообун көргөн да, ошон үчүн садаканы эңсеп атышат. Ошон үчүн садаканы эңсеп атышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Хассину амвалакум биз-закат." Мал мүлкүңөрдүчү коргоп калгыла, сактап калгыла, чепке киргизип калгыла. Эмне менен? Зекет берүү менен. Зекетиңиз берсеңиз 40тан берин, 39-у сак болуп калат экен, тазаланып калат экен, береке өсүү келет экен. Алланын өкүмүн аткарганыңыз үчүн даражаңыз бийик болот. Ва дау амрадакум бис-садака. Ооруларыңарды дарылагыла садака берип. Аллаху акбар. Аллаху акбару кабира. Алхамдулиллахи касира. Ва субханаллахи букрата ва асила. Эмне деген керемет сөздөр, тугандар. Не деп атат? Садака берип, ооруларыңарды дарылагыла деп атат. Садака берип, кан чыгарып, кол ачыкты кылып, ким ооруп аткан болсо, мына ошого дарылагыла dedi. Андан кийин айтат: "Вастaqbilu amwajal bala bid-du'a wa tadarru." Бале кырсыктардын, толкундарын күтүп алгыла, эмне менен? Дуа менен. Тадарру жалдырап жалбыроо менен. Демек ушундай сыноолор